Кечеки интернетте жүргөн Библияны окуйсуң деп кыйнап окубайм, мен мусулманмын десе, анда көчөгө чык деп кичинекей кыз менен көчөгө чыгарып койгон. Карындашыбызды, бир карындашыбыз мен жалгызмын, Эмис байке мен жаныма алып келип бериңиз деген. Кудайга шүгүр, көчөдө калбай бүгүн мына ушул үйгө келген, биз проектте жеткирип келдик. Эми интернетке кече чыктым да, мен элдин бетин көргөзбөй атканмын да. Сен уже сен өзүңөн да уруксат алдым азыр, айтып берсең кандай болду эле? Эми карантин башталганда жумуш жок калып, квартирага төрөй албай калдым, кыйналып калдым. Эми жалгыз кой энеге баланы кармап, баланы да карап баккан кыйыныраак экен кичине. Бирок ага карабай эле жашап келатканбыз, жакшылап экөөбүз. Бирок ошондой азыркы акыбал менен ушундай болуп калгандан кийин мен ошол жакка туш болуп калдым. Мен бирок туруп атканда деген маган бул жер благотворительный организация деп түшүндүрүштү. Бизде семинарлар, мастер-класстар болуп турат деди. Бирок Библия жөнүндө сөз болгон жок ал жакта мен кирип атканда. Мен киргенде 26-сына киргем. Биринчи күнү унчушкан жок, экинчи күнү сабак болот да, Библия сабагы болот, катыш деди. Мен катышпай кой, мындай басып кетсем унчушкан жок, ошо бир жума бою унчушкан жок. Карап коюшат, унчушкан жок, момундай заданияларды берип коюшат да. Мен кээ бир жерин окусам окуп аттым, кээ бир жерин окубай. Бул эмне экен? Библиянын эмеси экен? Ооба, Библиянын экен, стих Матвей деп жүрөт. Иисустун эмесинен алынган какой-то эмелер, частар да, ошол жер онуп жүрөт экен. Мен бир жолу алып окуп көрүнө кой дедим, мен дини мусулман болгондон мен окуй албайт экенмин. Мен жүрөгүм кысылып кетти ошол жерден. Анан кийин тиги окубайм деп отказ кылдың. Ооба, окуй албайм десем, волонтеру келип, биздин эмебиз, бул жер христианский эме, бияка пожертвованияны жалаң христиандар берет, биз алардын да динин буза албайбыз, анда чык кет, сен Библияны окусаң деди. Жанагы уставын окуп көрсөм ал жагында деген, именно Библияны окутабыз деген христианский центр деген жазуу жок болчу. Анан силердин эмеңер боюнча тура эмес болуп атпайбы десем, жок, биздин ишибиз жок, чык кет деп ошенткенден кетүүгө макул болдум. Бирок бир күн калайын деп бир күн убакыт алганмын алардан. Алсам эле эртеси күнү директору келип, сумкам, кызымды кийинтип аткам, ошондо биз жамгыруу эртең менен болчу. Кызымды кийинтип атсам, кызым футболкачан болчу. Кызың канча жашта? 1 жаш 1 ай. 1 жаш 1 ай? Өтө эле кичинекей. Ошо футболкачан болчу, даже шымын жаңы алмаштырайын деп чечип атсам эле келип ыргытып мени түртүп чык деп, даже коридорго туруп, я ее одену, пожалуйста десем да, на улице одевай деп кийимдеримди көтөрүп алып бараттан жана сыртына чыгарып салып. Кече суукта, Кечеүнкү суукта мен кызымдын курткасы менен ороп эптеп эшикке чыгып кетип, эшикте отуруп кийинтейин деп атсам да, менин баратам алдына турганга акың жок деп, аяктан да баратан алдынан да ары кет деп мени итерип турушты. Анан баратан ар жагынан кетип, ошол жерден эптеп кызымды кийинтип алып, Эмис байкеге чалдым. Эмис байкеге чалсам, дин башкармалыгынан да чалып калышты. Бир жерде жылуу жакта отуруп барабыз дегенден нарыраак басып бир овощной магазинде кирип, кызымды бираз кийинтип ошол жерде күтүп отурдум. Анан ал жактан бардык жака. Бул жака сен күндөр жеткирди? Мен шаарга киргизбей койгон кечечи. Бардыгына сообщение кеткен окшойт го, анан акиматтан келишти. Мен супер инфого бергем сенин видео кайрылуңду. Ошол аркылуу кеткен. Неме болду да. Ошо Свердловский акиматтан эжелер келип мени организацияга киргизебиз деп аракет кылышса, алар болбой койду. Карантин учуруна, Бир чети карантин учуру деп коюшту, бир чети жанагы организация, мен жашаган жерде организациянын аялы мени видеого тартып алып, видеодо айтып организацияларга жөнөтүп атты да, бүт жергечи менин көзүмчө эле жөнөтүп атты. Момундай скандальный аял бар, албагыла, ал деген силерге скандал жаратат, силерди минтет деп мени видеого тартып алып, ал жактан да мени көйлеген болуп калат окшойт. Бүт организацияларга жөнөтүп жатты ал жактын директору. Мен бир сет ойлодум, ошон үчүн албай коюшту деп, анан кийин мынакей элим бар экен, ыры элим бар экен, жакшы мусулман адамдар бар экен деп сүйүнүп отурам азыр. Мага асыл зат, Эмис байке аркылуу асыл зат деген кыз чыгып, менин үйүмдө жашап туруңуз, мен азыр жалгызмын, келиңиз. Бул кыз мага кече чалып, ошо көчөгө чыгарып койгон кызды алып келип бериңиз бул жака. Менин жолдошум азыр
айылда бияка келе албай мен өзүм жалгыз бияктамын деди, алып келиңиз, кызым ишитпеңиз деп суранган. Анан мен адрести телефон берген, өздөрүңөр келдиңер. Кече мен кире албай койгом биякачы. Бүгүн эми курсактоо элеби? Кыз жакшыбы? Кийимдери жок азыр? Кийими азыр аз. Биз эртең алып келип беребиз, орбогула. Хорошо,